Бүгін Нефти командасы Бишкек Сити командасын тосып тұрған чағы албетте сіздерге маалымат жеткіріп тұрабыз. Ойын болсо Алимардан Байназаровдун ышкырыгынан кейін мына мектеп башталды. Мурас 28 сентябрда Нетро аренада Эльбирс командасы Барс командасын өз үйүндө тосуп алат. Чабуулга чыгып бараткан Атай Жумашев пенальти. Атай Жумашев пенальтилер сериясында көп адашчу эмес. Бул жолкусу дагы кандай болорун алда көрөбүз. Атай Жумашевтан сокко тебилди жана Андрей Попович сейв көрсөтүүдө. Экинчи рет коштоп тебилген сокку дагы кирген жок. Мурас Юнайтедтин кийинки сокку Амир Жапаровдон. Эмне менен жыйынтыкталат байкайбыз. Амир Жапаров топ алдында жана ошондой эле Бацуула, Андрей Бацуула. Жапаровтан сокку жана коптуу жакынкы бурушту көздөй тебилген. Тосмодон ашып өттү бирок Андрей Попович дарбазадан топту оюнга кошту жана Алимардан Байназаровдун биринчи өлүгүчүн ышкырыгы жаңырды. Кымбаттуу көрүүчүлөр, турабыз Курманбек стадиону. Мурас Юнайтед командасы атандашы Кыргызалдын командасын өз үйүндө тосуп турган учуру. Кашипханов 22-чи Темирлан Самат уулу, 29-да Андрей Бацуула, Атай Жумашев 70-те 44-чү Юрий Мате чыгарып берүү аткарылды жана баш менен сокку тилекке каршы Олег Марчук. Маштыруучу администратор Нурдин Жетибаев жана гол Мурас Юнайтед. Кайталоодон көрөбүз албетте. Олег Марчук адашпасам. Ойнуланат Атай Жумашев. Алдыны көздөй мыкты пас. Жана Мурас Юнайтед чабуулда сокку Андрей Поповичтен сейв Олег Марчук. Игорь Гончар эмне жүрүш өзү кирип барууда жүрүштү жана экинчи пенальти. Мурас Юнайтедтин пайдасы үчүн Алимардан Байназаров. Амир Жапаровдун тепкен соккусу гол. Мына ушундай эле болуш керек эле. Биринчи бөлүмдө дагы 2-0. Мурас Юнайтед командасы эсеп айырмачылыгын дагы да көбөйтүүдө. Азырынча талээлери тарапта. Жок, Женеев эмес бул. Жаңы гана оюн таласынан түшкөн 8-чи номурдагы Арман Алтаев болчу. Бул учурда жооп чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Мурас Юнайтед Олег Марчук дарбазачынын жанында жана соккуну жолдоду. Бул жерде 2-чи номурдагы Александр Чиш өзүн тосуп болсо дагы чыгарып берүү эч ким жок. Шабель Гомес чабуулда сол канаттан кирип баратат. Мурас Юнайтедтин оюнчулары кошулду жана офсайд жок. Амир Жапаров дарбазачы менен бирге бир сокку гол. Амир Жапаровдон дубль. Амир Жапаровдон дубль, ардактуу көрүүчүлөр. Евгений Чумак солго, Кумарбай уулу. Чабуулда Кыргызалдын сокку жолдонушу керек. Жакынкы бурчка так эмес. Арман Алтаев.
Азирет Исманалиев менен жана Алимардан Байназаровдун финалдык ышкырыгы жаңырды ардактуу көрүүчүлөр. 20-тур оюндары